90 жылдардын башындагы терең экономикалык кризистен Кыргызстанды чаар баштыкчан аялдар чыгарган деп угуп калсаңар керек. Анда кыргыз аялдары Кытайга барып, ал жактан товарларды чаар баштыктарга жүктөп келип, аны бери жагы Казакстан, ары жагы Россияга алып барып сатышчу. Ошентип айтылуу дордой базары пайда болгон. А бүгүн болсо минтеп чаар баштыктарды бир өлкөдөн экинчи өлкөгө интернет аркылуу сатуунун жолдору пайда болду. Бул e-commerce же электрондук соода деп аталат. Кыргызстанда олтуруп эле Кытай товарларын Америка базарында сатып, Amazon'ду бизнес кылган кыргызстандыктар жөнүндө угуп калсаңар керек. Мына ушул e-commerce деп аталат. Ал эми Amazon аралыктан соода жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген платформа же marketplace жана мындай marketplace'тер дүйнөдө жүздөп саналат. Бүгүнкү сабакта мына ушул электрондук соода тармагындагы адистиктер жөнүндө сөз болот. Кайсы бир товарды табууда, ал туурасында кененирээк маалымат алуу үчүн биринчи кезекте аны интернеттен издеп баштайбыз. Интернеттен буюмду изилдеп, тандап жана аны сатып алуу үчүн көптөгөн аянтчалар бар. Электрондук соода интернет бизнесиндеги жалпы экономика тармагындагы өтө тез өнүгүп жаткан багыттардын бири. Тактап айтканда, e-commerce бул онлайн сатып алуу жана сатуу. 2021 жылы дүйнөдөгү жалпы чекене сооданын 17,5% e-commerce'га туура келет. COVID-19 пандемиясы бул процессти ого бетер тездетүүдө. E-commerce'тин популярдуулугу барган сайын артып, бул өз кезегинде кесипкөй адистерге суроо талаптын өсүшүнө алып келди. E-commerce боюнча адистер интернет дүкөндүн натыйжалуу иштеши үчүн керектүү бизнес процесстерди түзүп, онлайн дүкөндөр аркылуу соода сатыкты өнүктүрүп, жарнамалык компанияларды, колдонмолордун мобилдик версиясын иштеп чыгып, натыйжалуу ыкмаларды колдонуу үчүн интернет технологиялардын жарнама рыногун изилдеп, атаандаштыктарды көзөмөлдөйт. E-commerce'тин дүйнөлүк базары эки форматтын негизинде өнүгүп жатат. Интернет дүкөндөр веб-сайттар аркылуу маалыматтарды, кызыккан товарларды, кызматтарды карап, тапшырык берүүгө мүмкүн. Marketplace көптөгөн компаниялар товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү бир жерге чогултуучу платформа. Анда сатып алуучулар менен сатуучулар бири-бирин онлайн режимде таап, бири-бири менен өз ара аракеттешет. Marketplace'те товарлардын запасы болбойт. Бизнес колдонуучуну башка бирөөнүн товары менен камсыздап, которууларды жеңилдетүүгө жардам берет. Барган сайын Marketplace менен иш алып барганга бул платформадагы бардык системаны түшүнгөн менеджерлер талап кылынууда. Marketplace боюнча иш алып барган менеджер башка Marketplace'теги товарларды же кызматтарды бар жогун көзөмөлдөп, жарнамалык компанияларды көзөмөлдөп, оптимизация кылып, атаандаштар туурасында маалыматтарды чогултуп, тапшырыктарды кабыл алып, иштеп чыгып, иш кагаздарды жана материалдык техникалык жактан камсыз кылат. Маселен, кытайлык AliExpress сыяктуу маркетплейстер бар. Ал дүйнөнүн 230 мамлекетинде 18 тилде жеткиликтүү. КМШ өлкөлөрүндө Wildberries платформасы кеңири тараган. Ал эми Amazon АКШдагы жана бүткүл дүйнө жүзү боюнча электрондук соода жүгүртүү боюнча эң белгилүү маркетплейс базар. Компаниялар өздөрүнүн товарлары же кызматтары үчүн Amazon платформасын колдонууну каалашат. Ошондуктан Amazon'до электрондук соода боюнча адистер бар. Ал marketplace иштөө өзгөчөлүгүн, кызматтарды жана товарларды жайгаштырууну, аларды жайылтууну, оптимизациялоону, запастарды жөндөп, ошол эле учурда Amazon'дун кардарларынын суроолоруна жооп берүүнү билүүсү шарт. Marketplace'терде товарларды сатып алуу менен гана алек болбостон, өзүң өндүргөн товарларды дагы дүйнөлүк базарга чыгарсаң болот. Бир караганда оп-оңой эле көрүнгөнү менен электрондук соода жүргүзөм деген адам аналитикалык ой жүгүртүүнү, маалыматтар топтому менен иштей билүү жөндөмүнө ээ болушу керек. Анан албетте англис тилин билүү зарыл. Бирок бул колдон келе турган нерсе. Азыр эле канчалаган кыргызстандыктар үйдө олтуруп алып, дүйнө менен соода жүргүзүүдө. Демек сенин дагы колуңдан келет. А биз болсо кийинки сабактарда азыр суроо талап чоң болгон IT жана санарип кесиптердин башка түрлөрү жөнүндө айтып беребиз. Биздин сабактарды көрүп, сен санарип дүйнөдөгү өзүңө жакын кесипти тандап аласың деп ишенебиз. Анткени азыр үйдө олтуруп эле дүйнөнү багынткан заман келди.